Быйыл бир күлүп жайнаган, жаркылдаган мыкты байгелер коюлуп, мындай өнүгүүгө багытталган мыкты учуру мына ушу Жорго Федерациясынын президенти Канат Зерликович төрдө отуруп алып карап, эки отту чукаштырып аябай толкунданып атса керек, Ап жерде жанымда экен бир Жорго өнүксүн, биз Ордош Казакстан, андан ары Кавказ, анан дүйнөдөгү эң мыкты өнүккөн 12 номерде алдыңарда өтүп бараткан бул алга аттуу Жорго деген алаяк, алга новатор лок атасы энеси Америка өңү карагер кышты ээси Адилет Аламанов сыймык таптаган Аламанов Эржан Салдырат Талас облусунан келди. 13 номерде флагман аттуу Жорго өңү карагер ээси Каймураз Ташиев, саяккери Чубак Жайлобеков, Чавандесине өз Салдырат Жалалабад облусу флагман 3 май күнү министрлер кабинетинин төрагасынын кубогунда ушу кышкы Жоргодо 1-орунду ээлеген. Мына бүгүн 2 салдырылышы Ордолу Ошко Төрөйкөнгө келип отурат. 14 номерде Найза аттуу Жорго, мына быйыл жыл башынан бери көп ийгиликтерди жаратып келаткан Жорго Найза, бул Байтаков Абылбектики, саяккери Чубак Улан уулу Памир Салдырат Нарын облусу. 15 номерде Эрке аттуу Жорго, мына өткөндө 3 май күнү Чолпонтадагы белдеште 2-орунду ээлеген. Бул Сагынбек ата жылкы заводунуку. Мамбетказиевтики Жайлобек уулу Чубак саяккери, Жеңишев Аскар Салдырат Ысык Көл облусу Сарганыш айылы. Жана 17 номерде Гилза аттуу Жорго, атасы айтылуу Банамен, энеси Гиза Касымов Айбектики. Жаңы кыскаралыкта Кетти Жорголор. 3 айланпады. Жалпы Жалпы 250 миң сом байге фонд мына Гүлсары Жорго Федерациясынын чечими менен таратылып берилет. Бул эң мыкты чечим. Баракелде, жөнөдүңөр. 3 айланпа, алгачкы айланпага биздин бышкы жорголорубуз жөнөдү. Ардактуу меймандар, кийинки учурда Ош Жалалабадка дайыма келебиз. Мына ушу ат чабыш оюндарын, аламанды, кунан чабыш, тай чабыш, ошондой эле Жоргону, мына Кунан Жорго, Бышкы Жорго, Чоң Жорго, бул абдан өнүгүүгө багытталган федерация жана оюн, бул Кыргызстан атабадан бери келаткан. Мына ушуну түштүк жергесинде Ошто Жалалабадта абдан өнүктүрүшүбүз керек. Мына федерациянын жетекчилиги Канат Зерликович, Айбек Аскарбекович жана мен Жоргочу Жорго барбагандын баары ушу аракеттерин көрүп, Кыргызстандын түштүгүндө Жоргону өнүктүрөлү деген жакшы эмилге менен алгачкылардан болуп келип жайгашты. Алгачкылардан болуп келип Моорекиде 5-6 Жорго салдырылган. Бул Оштун Төлөйкөн ат майданында тарыхында сейрек, анда гана санда кездешет. Мен билгени ушул жерден Жаныш Аламанов агабыз 2021 жылы баш байгени утуп кетти эле Жоргодон келип. Ушул жерден бир семерка жигулини айдап, өз айткандай Оштон чыккан түпкө чейин айдап барбадымбы деп, мына ушундай байгелерди ат түшкөн. Андыктан эми ушул оюн өнүксүн. Мына бүгүн мен деген федерациянын жетекчилери, мына могу жерде Кыргыз казак ортосунда көп байгени алган биринчи оюнунун чемпиону Жаныш Аламанов агабыз бүгүнкү Жорго боюнча башкарабыз өзүнүн командасы менен Бирзат Шукуралиев, мына федерациянын президенти баш болуп бүт баары Жоргону карап көңүл бөлүп турган маалы. Мыктысы утсун, мыктысы жеңсин. Төрөйкөндө Ордолу Ошто дайыма мыкты оюндар болсун. Азыр эми мына жорголорду карасаңар, бышты жорголор, Кудай буйрса, бышты болом деген жорголордун аралаш жагышы кетип баратат. Биз-биринен калышпай баары тең тайлашып бараткан маалы. Ынтымакташып азыр экинчи фиништик түздүккө чыккан маалы. Мына 2 жыл мурун ушул жерде абдан жакшы тайлаш болгон, анда Тумуз Ооруле Албат Арзыбаевга чоң рахмат. Абдан жакшы турукту жасатып койгон экен. Ушу Төлөйкөн ат майданынын иштеп жаткан жалпы жамаатына бир кол чалып коелучу. Мына ушу эң жакшы кызматтарын аткарып атышат. Баракелде, тосуп алуу, тейлөө. Мына келаткан маалы жорголорубуз 1-чи айланпаны жыйынтыктап, азыр 2-чи айланпаны көздөй жөнөшөт.
Ekинчиге жөнөдүңөр. Экинчи айланмага жөнөдүңөр. Экинчи айланмага жөнөдүңөр. Мына бул жерде байга алып аткандар бар. Мен дагы бир жолу айта кетейин. Чубак Жайлообеков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген саяпкер машыктыруучусу 2024-жылдын чечими менен ушундай саяпкерлердин арасынан мамлекеттик спорт агенттиги азыркы күндө дене тарбия жана спорт агенттигинин чоң чечими менен ушундай даражага Бирок артта 12 тартып келатат. 2021 жылдан бери тартып келатат. Артта 12 жолго боюнча саяпкер. Чубак Жайлообек уулу былтыр Казакстанда өткөн 5-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда чиксорлук деген жорго менен Кыргызстандын желегин желбиреп намыс алып берген. Мына өткөндө дагы министрлер кабинетинин кубогунда дагы мына ошо флагман деген жорго менен биринчи орунду алган бышты жорголордун арасында. Бүгүн дагы ошо өзү салдырып флагман менен баратат. Эми бул таптуусу, бактуусу утат. Дагы алдыда бир айланма бар. Анан бизди кубандырган нерсе атын атаса куту сүйүнөт Ташиев Таймураз. Мына ушул жигит жорго кармап, бышты жорго алып, министрлер кабинетинин төрагасынын кубогунда кошуп, бүгүн дагы Ордолошко алып келип, мына ушул жоргону жайылтууга чоң салым кошуп атканына биз абдан кубанычтабыз. Андыктан ушу жорго кармаган адамдардын катары көбөйсүн. Ушул жерде эмне деген бир керемет адамдар бар. Ар бир адамдын үйүндө бирден жорго байланып турса, ошто кандай соң. Андыктан ушул мелдеш Меникин көрдүңбү? Меникин көрдүм, тартылбай калыптыр, тоо тарап тартылып калыптыр. Башкаларга да жокшу. Сен аркан эле мен бар. Мына бул жерде Улан Асанов деген агаларыбыз Исбулачи Токбоглак тартып эзирлап жүрө берген экенбиз. Кудайды суасын үйдө ат чабабыз деп атат. Бир кол чаап кое болот ушундай бир. Ат кармайм, сарайга атты багам, байгенин кызыгын көрөм дегендер. Азыр эми жыйынтыктоочу чечүүчү айланманы көздөйт. Сүрөп коюп туралы отурган эл жут, бир сүрөп коюп туралы. Акыркы кырып кетти. Чечүүчү, жыйынтыктоочу айланманы көздөйт азыр. Жанар. 13 каттуу экен, а? Баракелде, чечүүчү, жыйынтыктоочу айланманы көздөй жөнөдүлөр. Алдыда бараткан 15 эрке, 13-чү флагман 2-чи болуп жөнөдү, 14-чү номердеги Найза 3-чү болуп жөнөдү. Баракелде. Мына чечүүчү айланмага кетти. Ардактуу меймандар, жогордон кыска аралыкка ат чабыш болгон, өзүңүздөр билесиздер. Мына азыр бышты жорголор бүткөндөн кийин ошо сыйлоо салтанаты болот. Ушуну сыйлоо үчүн ат чабыш оюндарынын өнүктүрүүгө салым кошкон Кыргызстандын эң мыкты ат ээси, ат чабыш оюндарынын өнүктүрүүгө салым кошкон канибот Кубатбек Арзыбаев аксакалыбыз мына ошо биринчи чабылган кыска аралыкка күлүктөрдүн байгесин тапшырууга даяр болуңуз. 3 байгени мына бул жерден ардак тактага, сый тактага чыгарып тапшырабыз. Кетти алдыга. Ошол 15. Баракелде. 15 калып кетти. Бирөөсү алып эле чыгып калыптыр нарка. Ошол жана 13пү? 13. Мураз Ташиевдики экен да. Апшеле. Нөкө чыгып калды, а? Бул өкө чыкты. Артка кайтып жүрдү го. Мына жактан дагы, жакта дагы бирөөсү чыкты. Эми жакшылап карап койсоңор, жакшылап карап көңүл бөлсөңөр, мына бышты жорголордун келаткан маалы сабалап алдыга түшүп. Алдыңкы байга биринчи келаткан жорго алдыга. Бул флагман го дейм, флагман алдыга чыкты. Мына өткөндө дагы 3-чү май күнү Чолпон Ата майданында дагы бышты жорголордун арасында алдыңкы сапта келдилер. Жердене башкы калыс Жанышбек Аламанов, Мырзат Шүгүралиев. Бүгүнкү жалпы ат чабыш оюндары Ашырбек Сардаров башкы калыстыгында өткөрүлөт. Кыска аралыкка ат чабыш боюнча Олег Рубас мына кыска аралык боюнча калыстар. Жаныш Аламанов, Мырзат Шүгүралиев жорго боюнча калыстык кызматтарын аткарууда. Карачы келет калды. Башкы калыс командасы менен иштеп жатат. Куттарын таштаган көрсөм, Калыстарда бир кол чап сүрөп туралы. Алар бар үчүн дайыма тактык бар, алар бар үчүн ийгилик жеңиш бар. Баракелде. Күндүк өмүрүм болсо түштүгүнө жорго. Мен биринчи келаткан бул 13-чү номердеги
Kanat zerlik bir talaş çok mu, musulgan çok mu, jakşılı? Barakelde, flagman, Çuak Caylıbegoğlu. 4 yıldan beri Cılgın Mıktı Jorgo sayapkeni, Göçmenler oyununun şampiyonu. Ekinci gelgen 12. nomerdeki Alga Talas oğlusu Alamanov sıyılık dayarlagan Ercan Alamanov saldırdı. Barakelde.